Mına İskender bir video menen бүткүл Орта Азияга чуу жараткан аргымак достор. Ассаламу алейкум көкбөрү ормандары. Ассаламу алейкум жылкы сүйүүчүлөр. Достор, Кудай буйруса бир бүгүн өзгөчө чыгарыш болгону турат. Бул чыгарылыштын аты тагыраак айтканда таанышуу иретинде болот. Атагы чыккан Али Баба, Искендер хан, торпеда, генерал жана башка аргымактар менен бүгүн Кудай буйруса бир таанышабыз. Мынакей ушул алдыбызда турган бул дарек Бишкек шаары Фрунзе совхоз. Фрунзе совхозго караштуу студенттик айылындабыз азыр биз. Анда бисмилла деп баштасак. Кеттик достор, анда баштайбыз. Бул бир өтө чоң сарай экен, азыр мен угушум боюнча. Бул өзү конь завод болгон, атайын ушул аргымактар үчүн салынган сарай экен. Азыр бисмилла деп таанышууну ушул жактан улантып баштайбыз. Охо, сарай. Аттарды жындырып аткан экен жигиттер. Мына сарай достор. Өтө мыкты. Мен дайыма кайсыл жерге барбайын көбүнчө биринчи бая көзүмө тазалык көзгө урунат. Бардык жерде ошондой го. Карагылачы. Таптаза. Бардык жагы. Ойбой. Маке. Аттарды дайын кылып даярдап койгон экен. Буттарынан бери байлап. Бул генерал. Бул до свидания. Азыр эки жагын тарашып, белселин тартып анан сырттан таанышуу көргөнбүз. Машалла, хан жануары чулкунот толкуну. Охо, көз тийбесин. Şuraya yapmışlar falan. Maşallah.
ey. Ойбой. Мына қызық. Қызық ем ошталады hazır dostlar. Assalamu alaikum. Dağın bir jolu. İskender. Maşallah. Анда ақырын bir tanışıp, sırdaşıp, mayekleşip başlayбыз dostlar. Шунча арғымақты жинап, мындайча айтканда баягы бул дагы улуттук спортко, ат оюндарына кошкон салым деп билсек болот. Карагылач Бишкек шаарына келип чогулуп турган учуру. Мынакей азыр ушул жакта ушул аттардын баарын караган бир тууганыбыз Азиз бир тууганыбыз. Азиз, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы, жакшы. Денсаулыктар жакшыбы? Чарчабай, чалыкпай. Жакшы. Азиз, өзүң дагы атка кызыгып? Мен атка жакын деле кызыктым. Вообще атка жакындыгым да жок эле. Анан ар кандай себептер болуп эле атка кызыгып калдым. Жакшы. Сен башка нерсеге кызыккандан атка кызыгуу жакшы экен. Баракелде. Мындай убакыттын кантип өткөнүн да билбей кеткенсиң. Анан мындай издартың эле ушул болуп калат экен. Ат болду, ооба. Бир аз настроение жок болсо да өзүңкү да кошо түшүп, кыжалат болуп. Жылкы илгеркилер туура эле айтышкенде жылкы адамдын канаты деп. Сарайыңарда бир өзгөчө экен. Мен бул мындайча айтканда бир жылкы чарба сыяктуу эле болуп калды да бияга. Ой, муну уюштуруп аткан акебиз ушу негизи планы ушу жакшы жылкылардын тукумун көбөйтүп, өзүбүздө Кыргызстанда көп болсун. Жакшы аттар өзүбүздө калсын деп ошон үчүн жыйынтык ошондой болуш керек да, Кудайым буйруза. Анан алып бизнес катары же ат сатып андай эмес. Бизнес максат эмес. Бул деле ысыкчан нерсе экен, муну деле, например, сатылбайт же андай деп башка деп айтып болбойт экен. Но пока азырынча андай пландар жок, именно аттар боюнча. Азыр биелер келип калды, Кудай буйрса, 1-2 күндө толукталып калат. Жакшы порода биелер. Демек, аргындаштыруу да болот экен да? Сөзсүз. Биринчи цель ошол. Эгер сыр болбосо, биелер кайсы породада, кайсы мамлекеттен келип атат? Биелер Ганноверлер бар, Данчактар бар, Бужон бар, Англичан бар. Бар, көөлө түрүнөн. Ооба. Кандай бийик биелер болгон болсо, ошолордон тандап толуктап атабыз. Основной эми азыр ушу сырттан, Европадан, Россиядан да. Баракелде. Кудай буйруза. Стройго тургузуп атабыз жигиттер азыр. Аттар менен, аттардын аты менен, пародалар менен, булардын өнөрү менен бир сыйра үстүртөн таанышып чыгабыз. Азиз, ушул чекедеги ат тег эле тынып тынчыбай койду го. Бул эмне болгон ат? Бул ошо бая до свидания деген ат ушул. Жанбарай. Жаш эми азыр быйыл көп улактарга эмне кылбадык. Эмки жыл, бул келерки сезонго Кудай буйрса жоноруп жетилип калат деген ойдо. Бул эмне жашатпы? Эмне чыкпай атат? Жаңы азы. Азы Эмир Азы Саган турбайбы? Каяктан келди бул ат? Ростовдон келди. Жанбарай. Пародазычы? Данчак менен Бужон аралаш. Данчак Бужон аралаш экен. Ооба. Туган бир тебин койчу алдыга. Сүрүп эле кирем дейт го, сүрүп эле. Бул но Искендер экөө бир аз окшошуп кетет экен. Окшоштук. Пародалары жакын окшойт, а? Ооба, эми Искендердин да ушу Данчак менен Бужондо аралаштырып деп уккам да мен. Ооба. Ушул жакындыгы ошол го дейм. Бул жердечи бул. Кыргызчылыкка окшойт, а? Бул жерде. Бул баягы лимон деген
Кыргыз жылкы окшойт а булар? Кыргыз жылкы. Булардын да өзүнө жараша иши бар достор бу жерде. Мындайча айтканда такшалган мыктаттардан. Орунбай жылып койчу мынакей достор, хан деген аргымак ушул. Мен эгер жаңылбасам ушул 60 000 долларга келген аргымак, хан деген аргымак. Бул аксыдан чыккан аргымак а? Ооба. Өзү негизи Азиз баягы тегин сүрүштүргөндө кандай маалымат берди породасы жөнүндө? Породасынын мен угушумча эми Абакан. Карабайырга окшош да. Ошону айтып атам да. Абакан консулаттан келген. Мынакей достор. Ушул аргымак баягы Шамшар асылдардын тоюнда GX Lexus'ка таштаган аргымак. Хан деген аргымак. Ушунун кыялы башкачараак окшойт а? Кыялы өтө эле кичине сложныйраак. Характери менен. Жаныбар. Бул генерал а бул а? Бул Мерседес. Генерал тияк турган экен. Мерседес. Мерседес. Сыймык бир көрчү өнөрүн көрсөтчү бир. Азиз эмне бул аттардын баары эле башын көтөрүп жулкунат? Ушундай үйрөтүлгөнбү? Зерикти да эми Тура берип ба? бир жумадай болуп калды турганына. Бул баягы Алабукадагы улакта ушул ат беле, Орунбек же башка ат беле ал жерде? Башка беле. Ал башка ат эле. Бул каяктан келген Азиз? Бул да эмнеден келди, Ростовдон. Россия экен да? Россия. Бул генерал. Азыр генералга дагы барабыз. Мерс. Жаныбар. Улан табызанда достор. Так. Комета деген аргымак экен. Ушул жерде турган эң чоң, эң бойлуу аргымактардан экен. Мынакей. Ушул жерде турган аргымактардын гиганты ушул экен. Азиз, бунун породасы кандай болот? Орлов менен Ганновер аралаш. Орлов менен Ганновер аралаш экен. Бу жерде мындайча айтканда аттардын дээрлик 90% бүт смеш аргын аттар экен да достор. Охо. Бойучу бою 1.92. Машалла. 1.92 достор. Жаныбар. Азиз, бул аттын өнөрү кандай болуп атат? Эми бул жашта эмеле келди. Жаңы аттардан ба? Жаңы аттардан. Быйыл эми сезонго Кудай буйруза жакшы эле болот деген үмүттөбүз эми. Бир асыйбы же быштыбы? Жаңы эми азды саят эми. 4 жаш болуптур эми достор. Ой, жаныбар. Азырынча улак-булак көрө элек. Жок, эми аралатып эмне кылып коюп атабыз, салып. Бирок эми баягы улакка жатып, мындай такшалып жатып калып элек да. Эми быйылкы сезонго Кудай буйруза баракелде жетишебиз. Бул генерал. Достор, ким эгер эсиңиздерде болсо, ушул аргымак Малай районунун улагында. Ушул ат ошондо биринчи келген улакка. Жаныбар. Бул дагы жобай мерсөккө окшош экен. Породасы бир окшойт. Породасы бир. Породасы бирдей. Буну Батыр эке минип атты эле, Батыр балбан. Буну бул кандай, буга чейин баягы улакка чабылып такшалган атпы? Бул да Мерседесте чабылган. Россияда чабылган. Эми баягы азыр Россияда эле кыргыздар чабып атпайбы улак.
ошол жакта Батыр эке өзү чапкан. Чабып жүрүлгөн. Ошон үчүн келип эле чабылганын себеби ошол. Курсактары тартылып өтө сонун болуп калыптыр. Мош. Шторм экен достор. Жаныбар. Карасында. Ай, машалла. Эң эле чыйрак атка жеңил тайгача ушул окшойт. Азиз, бул экинчи кабатта иштей турган аттардан окшойт. Ооба, Лимон экөө ошо экинчиге иштеген аттар. Шторм деген. Экөө тең Жалал-Абадтын аттары. Жалал-Абадтан алынган. Кыргыз жылкылар. Бул кандай Жалал-Абадтан кандай алып калдыңар бул атты? Же улагын көрүп жүрчүңөр бага чейин? Жок, көрүп жүргөн акебиз ушун улагы жакшы дегеннен анан ошо улагын көрүп алдык. Жаныбар. Бул эмне эле улам алдын көтөрөт? Бул эч тынч турбаган да өзүчө. Тынчбаганбы? Ушу ат алууда мисалы кандай кишилер менен мисалы көмөктөшүп атасыңар көбүнчө? Баягы саяпкерлердин, анан баягы балбандардын сунушу менен эле болобу, же мындай баягы бизче айтканда сырткы көрүнүшүнө карап дагы? Сырткы көрүнүшүнөн болбой калат экен. Өтө жакшы бийик аттар деле көп экен да. Ооба. Улакка барганда анан вообще кирген мүмкүн эмес экен да. Баары эле жарай берди. Ооба. Анан бизде өзүбүздө дагы бир үлкөбүз бар. Ошол жакшы мындай баа берет да. Анан палван эке бар. Палвандар менен кеңешебиз. Алар улагын көрүп, өзүлөрү айдап көрүп. Анан точка коюлат да. Баракелде. Бул достор Али Баба Кыргызстанда күскөн мал бир чуу жаратты эле. Карагылачы турган. Ушул ат жөнүндө өтө көп ар кандай кайчы пикир, суроолор, ар кандай маалыматтар айтылган. Мынакей ушул Али Баба алдыбызда турат азыр. Алтынбек Сулайманов дагы өзү дагы айтып өттү. Ушул атты Жалал-Абадка саткан депчи. Азиз, Али Бабада кандай дагы күйөрмандар билбеген маалыматтар бар? Али Баба бул жылкы болгону бир эле ошо сүйлөй албаган эле болбосу. Жылкы да. Билбейм, Али Баба көз тийбесин, жакшы жылкы, жакшы тарбия көргөн экен. Палван эке да өзү мурда чабып суктанып, бир жолу чапканбы, суктанып айтчу эле. Дайын буйрук болуп, эмнетип өзүбүзгө келип, өзүбүз карап, өзүбүз чабып. Жакшы атка сөз жок. Бир кызык жери мындай болду да, Азиз. Али Баба алынды, бир 15-20 күн тегерегинде эле Замир деген жигит бир чоң улак берди го Шакен балбанын ашындачы. Бул эмне ага чейин ат ушунчалык табындап экен? Раза ошол бисмилла дегенде эле чоң тойдо катып жүрдү го ат. Мен эми Али Бабаны ага чейин деле көрүп жүргөм. Алтынбек экеде жүргөндө деле көрүп жүргөм да. Анан Алтынбек эми күн алыс улакка деле келип мындай чаптырбачы эле. Бизге барып ушул улакка түшүп болду. Анан менимче билбейм эми эл баалайт го дейм аны жагын. Жок, ошол улакты айтам да, мисалы табуу ошо дайын беле дейм да, себеби 2 күн катардан чабылды го. Дайын эле. Силер алганга чейин. Жаңы эле алгандан эле 2 жумадан оюн болду да. Той болду. 2 жума эмес, где-то бир айдан кийин го дейм. Ошондой болдубу? Ондо бизге ондой бир аз кечирээк жеткен экен да, кабар. Ата жакшы эле формада ошондон бери эле тынбай чабылып атат, улак болгон сайын эле. Өзбекстанга түшүп бир ай аякта чабылды. Анан Азиз ушул Өзбекстанга баягы видеолорун көрүп калдык. Баягы комментарийде ар кандай сөздөр болбодубу? Баягы реклама, анан продажа, андай мындай депчи. Ошол Өзбекстанга чыгып чабылып чыгышы кандай? Максат кандай болду негизи? Ал жакта эми правиласы башка го, теке чабат го. Ооба. Анан биздин баягы галабыздай болбой алат, айланат го. Ушул жактарында бир көрөлү дегенбиз. Текшерип. Аттарга салыштырып дегендей. Анан сатабыз деген вообще ой деле болбогон, азыр деле жок. Анан жакшы ат барып
өзүн жакшы көрсөттү. Керим чапты. Жакшы, Кудайга шүгүр жакшы. Баракелде. Батыр эке, эми бул ассалам алейкум биринчиден. Атты көрсөткөн сиз экенсиз. Мындайча айтканда. Бул качан көрүп калдыңыз бул Али Бабаны сиз? Бул Али Баба Кыргызстандарда 2 апта өлүрдү да бул. Шанхайларда алып барып чаптырып, артында экөөбүз барсак кызгат болбоктон калбайт. Ушул убактарда көрүп, 2 жолу ингем жакшы. Эми палбандарга жакшы ат болсо суратпайм эт да. Мисалы бир айылдын палбаны болсо, бир айылдын аты болсо, сол айылдан артпайт, палбандан артпайт дегендей. Эми жакшы аттар кайсы жерде узак узун ажыратат. Мындайча айтканда жакшы ат палбандардын оозунан түшпөй. Өтө бир чоң улактарда сөзсүз мына балбандардын ортосунда обсуждение жүрөт болуш керек, талкуу. Паланчат катуу жарады, же паланчат мурун мындай эле бүгүн жакшы экен, же бүгүн табы жакшы эмеспи, негедир жай жүрдү депчи. Ооба, эми андайлар болот. Эми кээ биринде аттар бир аз топко карата не болот да. Күчтүү ат эми өзүң билесиң, улактарда көрүп жүрөсүң, күчтүү ат постоянно чуркайт. Улакка жатып калган таам алаттар. Жаңы үйрөнчүк аттардан бир аз кыйнабайындай аяп чабышат. Мындай Али Бабадай даяр аттар кайсыл жерге барсаң чапсаң акын ажыратат да. Буну мен бая биринчи Бауш Султанбеков мингенин көргөм да. Сиз өзүңүз качан минип көрдүңүз эле атты, бул атты? Алынганга чейин. Алтын бейкен өзүндө жүргөндө инген, 1-2 жолу инген. Улакта. Ооба. Анан Бабыш балдан, Нокаттагы Бабыш балдан чабат. Бул жакшы балдан Кыргызстандан алып болгондой. Баракелде. Мынакей достор, ошентип Искендерге очерет келип калды. Мына Искендер бир видео менен бүткүл Орто Азияга чуу жараткан аргымак достор. Бир маалыматтайлычы ушул атты. Мен өзүмө да кызык болуп атат. Буга чейин мен деле ушу эл арасында элден ашыкча артыкча маалыматым болгон эмес, эл угуп жүргөндө эле угуп жүргөм. Азиз, ушул Искендерге бир жакшы токтолсок, Бу тарых таржымалы кантип алынып калды, кимдин сунушу менен биринчи көргөндө кандай ощущение болду ушу атты көргөндө? Мен муну атка кызык элегимде көргөм. Ушу мурдагы хожайын Абдилер Заванында жакшы тааныйт элем. Анан буну алганыбыз ошол акебиз ушу аттарды алып аткан акебиз. Бизге окшоп эле YouTube'дан көрүп ушул атты бир барып көргүлөчү дегенден барып, аксакал менен жолугушуп, Балбанекке да барган. Анан барып көрүп алып келдик. Мына Искендер бир видео менен бүткүл Орто Азияга чуу жараткан аргымак достор. Ушул аттын жаныбарын бир маалыматтайлычы ушул атты. Мен өзүмө да кызык болуп атат. Буга чейин мен деле ушу эл арасында элден ашыкча артыкча маалыматым болгон эмес, эл угуп жүргөндө эле угуп жүргөм. Азиз, ушул Искендерге бир жакшы токтолсок, Бу тарых таржымалы кантип алынып калды, кимдин сунушу менен биринчи көргөндө кандай ощущение болду ушу атты көргөндө? Мен муну атка кызык элегимде көргөм. Ушу мурдагы хожайын Абдилер Заванында жакшы тааныйт элем. Анан буну алганыбыз ошол акебиз ушу аттарды алып аткан акебиз. Бизге окшоп эле YouTube'дан көрүп ушул атты бир барып көргүлөчү дегенден барып, аксакал менен жолугушуп, Балбанекке да барган. Анан барып көрүп алып келдик. Эми Азиз, буга чейин дагы баягы биз элден угуп калганбыз, мындай өтө сырттан, Өзбекстан, Казакстандан бул атка сурамжылоо көп болгон экен депчи.
Баягы алабыз дегендер көп болгон экен да. Силер кантип алып калдыңар? Эми насип кылган экен алдык. Башка случайларын билбейм. Эми аба барганда айтты. Буга да ошо багылып, келишип, барака кылышып, анан тыйын маселеси бир аз кечигип калган деп айтты. Ошонун себебинен анан кайра тыйынын берип алыптыр да атты кайра. Анан биз барган күндө ошо как раз башка кардаралар келген экен. Эми биз билбеппиз аны. Анан кийин айтышты да. Насип кылган экен, биз алып калдык. Баракелде. Пародазы будион менен не алаш дедиң? Будион менен данчак. Будион данчак, а? Биз улактардан көрүп калатабыз, бирок бул сезондо улакка салынбай атат, а? Ооба. Быйыл почти что салынбады быйыл улакка. Эми быйылкы сезондон да Кудайга буйрса күчтөн жакшылап суутуп анан чыгарабыз буйрса. Баракелде. Мынакей достор. Керим балбан. Үстүндө минип турган балбан. Керим, ассаламу алейкум. Кандай ден соолуктар? Жакшы. Кандай экен Искендер? Искендер жакшы. Көрүп кызыгып күчлөгөн. Насип кылган экен, үстүндө отуруп Искендер. Жакшы. Жокмазем. Бактарда чабабыз да. Өзүңүн жеке тажрыйбаңда ушул атты тандоодо, мингенде ушу кайсыл жагына басым жасаш керек? Күчүнө, ортодо, баягы улактан сырткарычы дагы? Чоңдугуна, элпектигине, жеңилдигине караш керек. Чоң азыркы учурда чоң аттар иштеп атыр да. Чоң аттар менен. Баягы көп, мисалы, балбандар айтып калат, баары баягы мурунку карабайырларга, кыргызчылыкларга жетпейт депчи, бирок негизи өзүбүз фактически улактан баягы чоң аттардын ролун көбүрөөк көрүп калып атабыз да акыркы жылдарчы. Азыр чоң аттардын улагы болуп калды, чоң аттар көбөйүп кетти азыр. 75-тен жогору 80 аттар, чоң аттар. Булардын кызматы эми баягы ортодо айланып эле баягы эң кичи балбанга алып беришпи, же дагы башка кызматтар бар булакта? Жок, бул эми ошо эң кичи балбандан алып көтөргүзүп, эң кичем таштай берет, өзүнө да алып азып да өзүнө да таштай берет да. Эки жака тең. Эки жака тең иштей берет. Анда күлүк да болуш керек экен да? Ооба, күлүк болуш керек. Мына. Искандар. Керим бир салт жатты. Карагылачы, башын ушинтип. Ойбой. Кобрада башын тик кылып алды достор. Мен Машалла. Көз тийбесин. Али баба экөө. Экөөнүн дерлик бою бирдей эле экен. Анда ушул өзүң минип турган ат жөнүндө, Азиз? бул деле жаңы келди, торпеда деген ат. Ошо биринчи Шымшар менен Асылды той бергенде ошо жерде 2 күн ошо жерде чабылды. Анан Өзбекстанда чабылды. Бул каяктан келген бул ат? Бул өзү Ош тараптан эле барган, Өзбекстанда чабылды, анан бизде Алабкада чабылды. Быйылкы сезон ушу менен эле жыйынтыкталып калды. Пародазы Азиз? Пародазы Россия. Орловский. Орловский. Ооба. Ар кандай жыйын болбосун, ортодо 1 күн болсо 1 күн, 2 күн болсо 2 күн чыкпай туруп атат, жакшы. Жакшы. Мунун эми кандай экен Керим палван өзү чапты, ушу палван жакшы билет да. Maşallah.
Азиз, Ооба. бул ушундай аттарды кармап, мындайча айтканда баягы жылкы чарбанын бир башталышы экен. Бул идея кандай болду? Кимден келип чыкты? Бул идея ошо Москвада Асылбек деген акебиздин идеясы. Мен да мындай чарба кеңейип мынча чоң болорун мен деле элестетпеген. Ал киши менен сүйлөшүп отурганыбыздан анын баарын сүрөттөп айтып берем. Ушундай мындан да кеңири болушун айтты да келечекте. Дагы. Основной жакшы аттарды көбөйтүп, жакшы урук алып, аттын көбөйтүш керек да, Кыргызстанда максат. Анан ошол эми бул аяк эмес, Кудай буйрса. Башыбы? Бул башталыштар да. Ал кишинин оюндагыдай боло турган болсо, Кудай буйрса. Кыргызстанда ар бир палванда жакшы ат болуп калыш керек. Машалла. Кудай буйрса. Асылбекке деле жакын деле кызыктуу десем адашпайм да. Себеби мурда кызыкпайт эле. Анан башка тармакта бизнестер өзүнүн. Хоббиси азыр биринчи номер 1 хобби ушу жылкылар. Бул жылкы мусулманчылыкка да дал келип атпайбы? Сүннөт. Анан главный атты алып же сатуу максатында эмес, атты көбөйтүп, таза кандуу аттарды көбөйтүп, Кыргызстанда көбүрөөк болсун деп кылып атат да. Значит, сооппу дейм. Ат караганда азыр бир атты караш кандай кыйын. Ооба да. Ал кишинин азыр пландарында көп эле ат болот, Кудай буйрса. Анан бир 2-3 жылдан кийин анан бул нерселерди да өзүн содержать этиш керек да. Анан какой-то бир убакытка барганда кулундарданбы же тайларданбы анан сатылып, орду толукталып, ушундай шарттарга чейин барабызбы дейм. Постоянно эле сырттан вложение боло бербейт да. Өзүн жаба тургандай болуп. Ооба. Себеби булар жакшы жейт экен. Ооба. Анан бир аз эле нерсе болсо, настроениясы жок болуп калат экен. Өтө мындай этияттуу мамиле кылыш керек экен да буларгачы. Ат эле настроение болуп калгансып, мына Искендерге, например, чөп сууну берип, жемин берип, таштап чыгып кетсең жебейт. Кирип, жакшы сөзүн айтып, Али Баба деле ушу бардыгы эле мындай аттарга мамилени жакшы кылыш керек экен. Мындай чын жүрөктөн. Анан булар деле сүйлөй албаса да түшүнөт экен. Ошого жараша жем-чөбүн жеп, жакшы настроениеде жүрүшөт экен да. Баракат. Мындай эле салып чыгып кетсең жебейт. Сүйлөш керек. Сүйлөшүп. Макташ керек. Конечно, мактайсың. Сен кыйынсың дейсиң да. Ушинтип аракет кылып атабыз эми. Кудайым насип кылса, бул бойдон токтобойбуз. Ошентип достор, мынакей бир таанышып, жакшы материал болуп берди буйруса. Ат сүйүүчүлөргө, жылкы сүйүүчүлөргө. Батырке, анда дуа кылалы. Кеттик жигиттер, бастыргыланда. До свиданияны бери сүрүп койчу. Жаныбар. Vay maşallah. Barakallah. До свидания. Кетти улакка достор.
Maşallah maşallah. Kendisi balban. Bastı canlı. Takımda. Çok. Hepsi almadın mı canım? Hepsi almadın mı? Olmaz, tam yapıyorsun.